Темирлан Султанбеков жок болуп кетти, эч жакка чыкпай калды деп суроо узаткандар көп. Темирлан Султанбеков азыр эмне кылып атат, эмне иш менен алек, көрүнбөй кетти дегендер. Саламатсызбы? Жок, биз ар дайым эле мына барбыз. Ар дайым эле чыгып жүрөбүз, көп эле жүрөбүз. Ошон үчүн билбейм ким антип сурап жатат. Иштеп жүрөбүз. Иш менен алып барып жатабыз. Темирлан Султанбеков социал-демократтар дегенде дароо Атамбаев жөнүндө дагы көп киши сурагысы келет да. Алмаз Шаршеновичтен кабар алып атасыңарбы? Ал киши кандай? Алмаз Шаршенович менен көптөн бери көрүшүлүк. Сиз билесиз да, азыр мындай мыйзам мындайча айтканда баарына бирдей эле иштей бербейт. Бир учурда мына Өмүрбек Черкешев отурганда мисалы, ага журналисттер кирип деле видео интервью деле алышчу эле. Мына баягы күнү эле Дача суу боюнча калптын баары чыкты. Ошол Дача суу боюнча журналисттер атайын колонияга кирип, ал киши отуруп 1 саатта интервью берген. Эсиңизде болуш керек. Ошонун баары чыгып неметчү. Ал кишиге болсо мына журналисттер эмес, камералар менен эмес, мындай кадимки деле даже жакын адамдар дагы кире албайт. Только туугандар, жакын туугандар и соттун чечими менен 2 жумада бир жолу кирип турушат. Ошон үчүн кире албай жатабыз. Бирок мына кирип чыккандардын мына азыр жаңылык мага айтышты 1 жума мурун. Алмаз Шаршенович азыр оорусу дагы мына күчөп жатат. Көрдүңөр, азыр теңиз бөлтүрүк операция кылышты, мисалы сразу эле. Атамбаевка кылбай атат. Биз айтып атабыз, ал операцияны мына Москвадан кылышат экен. Эгерде силер Москвага кое бере албасаңар, анда силер Москвадан ушул жабдыктарды алып келдирип бияктан операция кылдырткыла да. Атамбаевка мына администрация президента Россиядан приглашение келди. Операцияны кылабыз. Өз учурунда мына Раиса Атамбаева, Кадыр Атамбаев, Сейит Алмазбекович алар кепилдик беришти. Атабыз операция кылып келчекти. Биз анын ордуна түрмөдө отуруп турганга даярбыз деп. Бул 1 айдын ичинде операция бүтөт, реабилитационный курс, анан кайра келет деп. Биз ал учурда анын ордуна түрмөдө отуруп турганга кепилдик беребиз, даярбыз деп айтышты. Кат түрүндө дагы, бүт түрүндө да берип, анын ордуна дагы отура турган адамдар дагы бар. Бирок ага карабастан ошондой мүмкүнчүлүк түзүлүп дагы бербей атат. Барып операция кылганга же болбосо Кыргызстанга өзүлөрү алып келип, бияктан Кыргызстандан жасатканга дагы мүмкүнчүлүк бербей жатышат. Садыр Жапаров өзү айтканы бар. Атамбаевдин балдары жана жубайын кабыл алып сүйлөштүк деп. Ошол жөнүндө бир аз ушкай маалымат бере кетсеңиз. Менин билишимче кабыл алдык деген туура эмес термин болуп калат. Ал боюнча Раиса Минахмедовна дагы өзүнүн атайын жеке пикеден де билдириптир. Ал чакыруу болгон. Садыр Нуркожоевичтин улуу баласынын Рустам Жапаров тарабынан жолугушуу болуптур. Жолугушуудан Раиса Минахмедовна Атамбаева менин билишимче Алмазбек Атамбаевди бошотууну суранган эмес. Алмазбек Атамбаевди актап бергенге суранган эмес. Анын суранган бир эле нерсеси болгон, бул ачык сот процессин жүргүзүү. Мисалы Батука мына кайсы сот ачык болбосун, бүт баары мына Атамбаев акталып келатат, силер көрүп жатасыңар. Анткени ачык жана айкындык сот керек. Ошо Батукаев боюнча иш бир дагы жолу прессанын катышуусунда өткөн эмес. Ал жата калса ушул УКМКнын имаратында өткөн. Ошон үчүн эл чындыкты билсин деп, эл баарын билсин, суроолордун баарын көрсүн. Ошол кандай доказательстволор болсо ошонун баарын көрсүн деп, ачык сот процессти камсыздап бериңиз деп неметти да. Садыр Нуркожоевичтин интервьюсунда жооп болуп атпайбы тиги? Мен кабыл алып, ал эмне деди дейт, тиги Кудай буйрса аз күндө чечилет маселеси деп. Эч ким суранган эмес. Суранган жана операция боюнча бир маселеси, бул операция боюнча болгон. Биз камалып отурганга даярбыз, барып келсин. Же болбосо сиз алып келиңиз, бияка операция кылып бериңиз. Экинчиси, бул Батукаев ишин ачык карап берүү. Ачык сот камсыздап берүү. Бүттү. Башка эч кандай маселе болгон эмес. Бул Атамбаев боюнча. Андан башка да толтура маселелер болгон. Мамлекет боюнча, тышкы саясат, ички саясат боюнча жана башка маселелер боюнча. Аларды мен айта берсем туура эмес болуп калат болуш керек. Бул президент менен болгон сүйлөшүүлөрдө. Өзү айткандай баягы күнү пакта серванта деп айтпадыбы? Немеде Бириккен Улуттар уюмдарында. Биз сүйлөшүүлөр жабык эшик астында калыш керек депчи. Бирок өзү ошого айтпастан баары айтып ийиптир. Ошон үчүн ал айткан сөздөр боюнча түшүндүрмө берсем туура эле болот болуш керек да, сиздин сурооңузга жооп берип атам.
Атамбаев өткөндө Кемпир-Абад боюнча акыркы билдирүүсү Кемпир-Абад боюнча билдирүүсү болду да. Анан ошого улай эле сиз дагы дал ушул Кемпир-Абад маселеси каралып жатканда каралганга чейин көп билдирүүлөрдү жазып аттыңыз да. Менде мындай суроо болот да. Кемпир-Абад маселеси деги эле чек ара маселеси чечилди. Буга чейин Атамбаевдин убагында деле бул Кемпир-Абад маселеси коюлуп келген да өзбек тараптан. Туурабы? Эми бул боюнча мен мынтип айтып кетет элем да. Азыр Кыргыз Республикасынын президенти жогорку кеңеште сүйлөп жатып айтты да, азыр 1300 километр границасы чечилип атат деп. Бул чындыкка дал келбейт тилекке каршы, анткени граница өзү 1400 километр, анын ичинен 1000 километр делимитация, демаркациядан өткөн. Өзбекстан менен границасынын делимитациясы бүткөн. Азыр 300 километр калган. Ошол 300 километр 35 участкага бөлүнөт да. Ошол участкалардын биринде бул деген Кемпир-Абадтын кээ бир зоналары кирет да. Бул Кемпир-Абад эмес, бүт водохранилище эмес. Там, насколько я знаю, мен билишимче 2-3 эле участок бар да. Жана бул маселе коюлуп келдик деп айтса болбойт. Анткени билесиңер, Садыр Нуркожоевич ал кезде оппозиция болуп жүргөндө, Атамбаев президент болуп турганда, албетте Ислам Абдуганиевич ошондой көп бирдемкелерди алгысы келчү, албетте алгысы келчү. Ал кезде Улукбек Кочкоров дагы мына депутат катары эл менен жолугушууларда байма-бай айтып жүрчү. Мына президентке кирип чыктык, президент менен сүйлөштүк. Ал айтып атат, Каримовдун өлөрүн күтөбүз. Ошо менен маселелер чечилет тиги бул депчи. Мен ойлойм, балким туура болгон ал саясат, анткени жер маселеси бул абдан маанилүү. Мына азыр көрүп жатасыңар, Курдистанда жыл сайын 10 миң адамдар өлүшөт. Кытайда мына билесиңер, уйгурларды айтышат, силер уйгур эмесмин деп айткыла, биздин макинеси жок деп айткыла, бүттү, жөн жашайсыңар деп. Болбой, жок, биз өзүбүздүн мамлекеттүүлүгүбүз, өз тилибиз, өз тарыхыбыз деп мына канча кишилер эмне болуп атат, мына көрүп атасыңар. Ошол эле мына Украинада болуп жаткан окуялары, ошол эле башка өлкөлөрдө дүйнө жүзү боюнча ошондой жер үчүн гана, мына Афганистанды карап көрөлү. Советтер Союзуна багынбай 10 жыл бою туруштук беришти, кийин Америка Кошмо Штаттарына 20 жыл туруштук берип, аягында жеңишти. Ооба, миллиондогон өлүмдөр болду, миллиондогон немелер болду. Бирок дүйнөдөгү мен деген державаларга дагы мындайча айтканда өзүнүкүн берген жок. Ошондуктан бизде Кыргызстандын жерлерин жөндөн эле берип бул таптакыр туура эмес деп мен ойлойм. Ошол кездеги, мына мен бүгүн эле мен Нарис Калчаев деген жигит бар. Уруксат этсеңиз мен азыр сизге окуп берейин. Мен дагы распечатать этейин дедим элем. Бирок распечатать эте албай калдым да. Ошону социальный сеттерден чыгарыптыр. Нарис Калчаев интервью өзүнүкүн чыгарыптыр. Бирок ошол листте интервьюсунда Садыр Нуркожоевичтин дагы интервьюсу түшүп калыптыр. Сизге окуп берип коеюн. Эл көйгөйлөрүн чечпесек болбойт, депутат Садыр Жапаров дейт да. Мына биякта айтып атат. Урматтуу депутаттар, биз мына жайкы каникулга тараганы турабыз. Ал эми өзбек чек арачылары кыргыз жарандарынын үйүнө кирип атып кетип жатышат. Буга бийлик үн да катып койбойт. Ой, бул биздин жаранды эмнеге атып кеттиңер деп тең ата сүйлөшө ала албаган бийлик. Биз кандай мамлекетте жашап жатабыз? Бирөөнүн өлүмүн тилегенче өз өмүрүңдү тиле деген кыргыздын акылдуу сөзү бар. Андыктан Каримовдун өлүмүн күтүп отура бербей, чек ара маселесин тынчтык сүйлөшүүлөр жолу менен тезирээк чечели. Антпесек, жанагыдай зөөкүрлүктөр улана берет. Ушул маселелерди чечпей, азыр кантип камырабай каникулга тарап кетебиз. Ошондуктан кыргыз-өзбек чек ара жана кыргыз-таж чек ара маселесин бүгүнкү күн тартибине киргизип, мамлекеттик деңгээлде карайлы деп айтыптыр Садыр Нуркожоевич. Көрүп жатасыңар, ал кезде эч ким 60, 40, 50 киши өлчүмес границада. Ал кезде ошол 3-4 жылда бир окуя болот, 2 окуя болот, биз тараптан, ал тараптан. Ошону ушундай чоң деңгээлге алып чыгышчу эле да. Ошого карабастан Каримов өлгөндөн кийин 1 жылдын ичинде, 1,5 жылдын ичинде 1400 километрден 1000 километрден ашуун территорияны жер такталып, делимитация болуп бүткөн. Ошого карабастан. Ошондон бир аз эле жер калган, ошол боюнча иштер жүргүзүлүп, 2019-жылы аякташ керек эле да анын баары. Бирок тилекке каршы билесиздер, Сооронбай Шариповичтин кезинде мына чек арага, экономикага, тышкы саясатка убакыт болгон эмес. Ал боюнча мына иштер жүрбөй калган. Азыр дагы мына туура эмес, башкача чечилип кетти деп мен ойлойм да.
Мынакей бийлик туура чечилди деп атат да, бул чек ара маселеси ушул алышка айтып аткан. Анын ичинде гемпирабат маселеси дагы туура чечилди деп атат. Бирок оппозиция туура эмес болду деген позицияны бекем кармап ошону айтып келатат. Ошол ойдон кайтпай атат. Эмнеге туура эмес болду? Мен ойлойм, чек ара маселелерден келгенде биз позиция деп бөлүнбөш керекпиз. Анткени бул бүтүндөй мамлекеттин маселеси да. Ошондуктан мен чын эле сындадым. Мен президент өткөргөн жолугушууларды жана оппозиция деп өзүлөрүн атаган топтун жолугушууларын мен сынга алдым. Эмнеге дегенде, мына сиз көрдүңүз, президент чогулткан жерде баары жабык, көптөгөн кишилерди чакырган, не только ким түшүнөт маселени, кагаздарды бар, башка жөн эле башка президент Садыр Нуркожоевич өзү айткандай кыйкырыктарды да чакырып, мына ар кандай белдемселерди уюштурушуп. Ошол эле учурда оппозиция мына өзгөндө көрдүңүздөр, Кызыл Октябрь айылында өткөрүштү. Ал жактан дагы мына губернатор келсе, президенттин ыйгарым өкүлү, ага дагы сүйлөттүрбөй, кыйкырып, сөз бербей, ошол жактан кууп жиберишти да. Бул дагы саясий маданияттын көрсөткүчү эмес. Мындай чоң бийик деңгээлдин көрсөткүчү эмес. Ошондуктан эки тарап тең бири-бирин мындайча айтканда туруп турушат да ушул бул маселе боюнча. Мен айтар маселем, мен сунуш кылдым бийлик менен ушул маселе боюнча ким макул жана каршылар суроолорду түзөлү, бири-бирибизге кайрадан берели. Президент администрациясы суроолор менен таанышсын, оппозиция таанышсын, суроолорго суроолорун беришсин. Билесиңер да, уточняющий вопрос к вопросам. Андан кийин кайра мындайынан беребиз, кайра алар өзүлөрү изилдешет. Кийин бир жуманын ичинде биз регламент түзүп баштайбыз. Жана суроолор, биринчи суроо кандай коюлат, экинчи суроо, үчүнчү, ким канчанчы сүйлөйт, ким канча мүнөт сүйлөйт, баарын такташабыз. Андан кийин кандай карталарды көрөбүз, кандай видео хрониканы колобуз, кандай сүрөттөрдү көрөбүз, анын баарын такташабыз. Андан кийин гана Кыргыз Республикасынын президенти менен ошо жолугушуу болуп өтөт. Ал жолугушуу деген мындай бухты баракта кылса болбойт. Мына биз азыр көрүп жатабыз, бийлик кандай өткөрүп атат, оппозиция кантип өткөрүп атат. Бул деген жанагы маселени чечүү же түшүндүрүү аракеттери эмес. Бул ошол жака барып, андан дагы көп согушуп кетип, кырылышып кетип, ар бирөө мен деп эле өз позициясын айтып, башкасын айтпагандыктан. Ошондуктан ар бир жолугушуу дыкааттык менен даярдалышы керек. Президент менен жолугушуу, мен билбейм администрацияда азыр ким муну менен алектенет, бирок администрация президент менен жолугушууларды абдан жакшы даярдаш керек. Ар бир киши билиш керек, ким канчанчы сүйлөйт, канча мүнөт сүйлөйт, кайсы суроолор болот. Анан аякка келип алып жана такталбаган суроолорду берген болбойт. Бүт суроолордун баары заранее должна обговориться да. Ошондой болуп өтүш керек эле да. Анан ошол жолугушуунун аягында мен сунуштагам, келгиле декларация кол коелу. Орусча айтканда декларация о неприменении насильственных мер дейт да. Жолсо бири-бирибизге карата мы замсыз иш жүргүзбөйбүз деген декларация кол коелу депчи. Бийлик өз мойнуна алат, биз оппозицияга эч нерсе мыйзамсыз иштерди жүргүзбөйбүз, оппозицияга каршы. И оппозицияда декларация кол коет, биз бийликке каршы эч кандай мыйзамсыз иштерди жүргүзбөйбүз деп. Ошондой декларацияны кол коюп, ошондой иш-чара бүтсө туура болмок деп мен эсептейм да. Акыры чекит коюлду. Парламенттен ратификациядан өттү бул келишим. Азыр ачык эле айталы, оппозицияга дагы, бийликке дагы ишенбеген топ бар да, ортодогу топ. Азыр билбей турат, кимисине ишеништи. Мен ойлойм, алар дагы башка калыс адамдарды да карап көрүш керек да. Мисалы, ошол эле Талант Мамытов жогорку кеңеште отурган, аны оппозиция деп атаса болбойт да, туурабы? Бирок ал ошого карабастан каршы добуш берди да. Булар азыр ойлоп атышат да, мына Мадумаровдор, анан дагы бир кимдер каршы болуп атат, НПОлор деп айтып атышпайбы? Бул андай эмес да. Аны карап көрүш керек да. Ошол жакта жергиликтүү калк, ошол жакта мына Кыргызстандан мына көптөгөн илимий изилдөөчүлөр, Кыргыз Республикасынын белгилүү мына дипломаттары, саясатка вообще такыр өмүр бою кирбеген адамдар, туурабы? Же болбосо жогорку кеңеште отурган мына бир топ депутаттар каршы деп добуш беришти. Карасаң таң каласың да, алар оппозицияга такыр кирбейт. Бирок ошого карабастан ошондой добуш беришти. Же болбосо жогорку кеңешке келбей коюшту. Ошолордун дагы карап көрүш керек да, эмне үчүн ошондой, эгерде бул туура болот атса, жакшы болот атса, албетте кош колдоп колдошмок да. Президент өзү келип, мына күчкө салып, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы өзү катышып,
ошончолук мына сиз өзүңүздөр көрдүңөр кандай өзүнүн мындай таасирин көрсөтүп турду да ошол жактан. Андайга барбайт эле деп мен эсептейм да. Ошондуктан ал жактан ошол маселени караш керек. Анан өзүлөрүнүн сөздөрүн караш керек да. Ошол кемпирабад боюнча мисалы 1 жыл мурун эсиңизде барбы жокпу, Камчыбек Кыдыршаевич эл менен жолугушууда ошол маселе көтөрүлгөн кемпирабад боюнча. Ошондо эле чече алалы деп ачканда, ошондо өзү айтты эле да. Өзбек тарап менден 100 гектар сурады, платинанын учунда 100 гектар сурады. Мен билбей макул деп болуптур деп берип салыптырмын. Кийин мага айтып келишти. Аякта биздин жолубуз бар, аякта биздин погранзаставабыз бар. Берсе болбойт деп. Анан мен макул деп мен 50 гектарын бердим. 50 гектарын деп айтты эле. Эсиңизде. Анан алага дагы өзбектер макул болду да өзбектер. Анан айтышты. 50 гектардын ордуна бизге 1050 гектар берет деп айткан. 50 гектар эмес. 1050 гектар ошо кемпирабадтан 50 гектардын ордуна. Эми мына караңыз. 50-ни 20-га түшүрдүбү кийин элдер. Анан 20-дан жок болду. А быйыл болсо ал айтып атат 5000 гектар 65-жылы өтүп кеткен. 5000 гектар 65-жылы өтүп кетсе, 1 жыл мурун өзбектер 100 гектарга, 50 гектарга, 20 гектарга макул болмок беле. Алар айтып атпайбы? Алар менден суранды. Ушу кемпирабадтан жок дегенде 100 гектар берип коюп. Мен 50 десем дагы макул болду. 20 десем дагы 20-га дагы макул болуп жыргап аткан. Өзбектер кемпирабадта жанагы именно платинанын астында. Алар мындай өз оюндабы, мындай 5000 гектар, алардыкы болсо эмнеге 50 гектар сурап, анан ошол 50 гектардын ордуна дагы 1050 гектар бермегеле башка жактан. Өзүңүз ойлонуп көрсөңүз. Ошону жогорку кеңештен бир депутат эстеп айтып кое алган жок. Мына биз жогорку кеңештен дагы жана карап атканда жанагы көп маселелер регламентке кирип кетип тиндей мындай болуп кетти да. Маселенин боюнча көптөгөн жакшы суроолорду берип такаш керек болчу да өкмөттү. Анткени балким Камчыбек Кыдыршаевич кесип, балким ал эки түрү бар да биякта. Же бир жагы сиз айткандай кээ бир кишилер азыр айтып атпайбы, же сатылды, тиндей мындай болду деп. Мен буга толук ишене албай турам азыр, негедир. Мен анткени Камчыбек Кыдыршаевич менен бул маселе боюнча сүйлөшмөйүнчө мен дааны айта албайм. Анткени ал кишини мен с одной стороны билем кандай мындай ак көңүл, дардаңдаган, мындай бат чечим кабыл алган, өтө эмоционалдуу саясатчы, бирок кири жок ичинде мындай саясатчы катары билчүмүн буга чейин. Көптөн бери жолугуша элекми, сүйлөшө элек, билбейм кандай өзгөрдү. Бирок экинчи тарабынан буякта биз кесипкөйлүксүздүк көрүп атабыз. Бул жакта мындай туура, мына ачык туура эмес. Ушуну түшүнүп атабы же түшүнүп аткан жокпу? Аны билиш үчүн жогорку кеңеште ошондой суроолор берилиши керек эле. Бирок жогорку кеңеште бир дагы ошондой суроо берилген жок. Ошондуктан мен анын оюн билбей атам. Ал түшүнүп атабы, кандай айтат же түшүнбөй жатабы? Анткени ал киши өзү деле унутуп калышы мүмкүн да. Ошо 1 жыл мурун эмне деп айткан атканын бүгүн кантип айтып аткан. Кантип эле ошол сиз айтып атпайсызбы, Акаевдин кезинде, Бакиевдин кезинде, Атамбаев, Жээнбековдун кезинде кемпирабад биздики деп айтылган маселе эмес болгон. Аякта 2-3 участок протяженностью 5-10 гектаров. Не 5000 гектар. И ошол маселени жана Камчыбек Кыдыршаевич да айтып атпайбы былтыр? Бизден 100 гектар сурады, 50-20. Бул маселени эч ким көтөрбөй калган жок. Буга дагы кийин жооп келе турчу мезгил келип калат да. Негизи ушу кемпирабад маселесин аябай талаш тартышты жаратты да. Анан баары ошону изилдегенге аракет кылды. Анан сиз дагы бир Усмалиевдин китебин окуп чыктым деп бир изилдеп көрүпсүңөр да. Бул негизи эле кандай чечилип, эмне болгон экен? Мисалы үчүн Мадумаров 75-жылы ошо келишимдерди жокко чыгарганбыз деген да сөздөрдү айтты. Негизинен бул силер билесиңер, Советтер Союзунда Рашидов деген чоң жетекчи болгон, бул Узбек ССРинде. Ал киши 65-жылы Турдакун Усубаличке кат жазат, кат жолдойт да. Бизге мына Фергана районуна, округуна бизге деген мына азыр экономиканы өстүрүш керек, легковой промышленность өстүрүш керек, өнүктүрүш керек. Союздан план түшүп жатат, бизге ошо суу керек болуп жатат, көбүрөөк. Ошон үчүн биз водохранилище салалы деп, же суу сактагыч, чоң суу сактагыч салалы. Ошого бизге уруксат бериңиздер деп. Кыргыз өкмөтү, значит, ойлонуп, уруксат беришет да салганга. Бирок ал жакта уже суу сактагыч болгон. Ал суу сактагыч илгери Царский империя кезинде салыптыр. Кийин анан Советтер Союзу түптөлгөндө 20-жылдары салыныптыр. Анан 40-жылдары дагы чоңоюп кененелик болуптур да. А бул болсо андан дагы монументальный чоң болуп салыныптыр да. Ошон үчүн салынганга, значит, уруксат берилген. Документте жазылып турат.
өзгөн районуна, Кыргыз Республикасынын өзгөн районуна территориясында суу сактагычты салууга уруксат берилет. Өзгөн району берилип кетет же ошол район тияка берилип кетет деп жазылган жок. Биз өзүбүздүн республикабыздын ичинден мүмкүнчүлүк берип атабыз түзгөнгө деп жазылып атат да. Мисал катары айтып берейин. Мисалы Кыргызстанда Казакстан деген пансионат бар. Сиз Авроранын жанында баратсаңыз, пансионат жанында, аякта Казакстан пансионат. Эми ал деген казак өкмөтүнө карап турса, же беденкеге карап турса, ал деген жер ошо Ысык көлдө анклав бар дегенди түшүндүрбөйт. Ал ошо объектилер кандайдыр кайсыр бир өкүлгө таандык, бирок жер Кыргызстандыкы. Ошол эле мисалы Кыргызстандын элчиликтеринин территориясы. Анын баары деген өзлөрү жанагы салган, өзлөрүнүн акчаларына салышат. Немелеринен, бирок жер Кыргызстандыкы. Бизде деген мына Франция, Германия, Россия, Италиянын анклавдары жок да Бишкекте, туурабы? Ошондой сыяктуу эле биз өзүбүздүн жерибизде кандайдыр бир инфраструктуралык объектти түзгөнгө уруксат берилген. Ошол уруксаттын ордуна эмне үчүн бизге Өзбекстан 4000 гектар жер берген? Уруксат үчүн. Неге? Анткени ошол жерде силер билесиңер, Кыргызстанда 90% ашык жерлер тоолуу жерлер. Анан бизде тоолуу жерлер болгон, калган 10% жанагы биз айтабыз талаалар болгону менен талаалардын 10%нан жарымысы эле бул деген жанагы айдоочу жерлер да. Ошон үчүн биз жанагы Кемпироватты салып атканда көптөгөн жерлер калып калып атат да, бул 8 айыл бошотулган, 8 айыл бошотулган. Ошол айылдарды кайрадан жайгаштыруу үчүн өзбектер бизге 4000 гектар жер берген Усубали. Бирок аны менен Кыргызстан жери өтүп кеткен эмес. Түшүнүп атасыз да? Эмне үчүн? Анткени бизге анда смысл кандай? Бизге смысл, логика жок да аны деген. Өзү и так эле канча миллиард акча кетет аны бир айылды салып, каяга бияктан. Значит, булар жер эле берип койгон. Булар кайра жанагы акчасын беришкен эмес. Адамдарды кайрадан көчүрүп жактан жаңы үй салганга, эски үйлөрдүн баары жок, жөн эле кетип калган да. Мына өзүңүз деле ойлонуп көрсөңүз, логика жок да. Азыркы өкмөттүн айтып атканы 65-жылы берилип кеткен деп. Бул логикасы жок. Анткени андай кылганга логика дагы эч жерге берилбейт да. Бирок өз учуру менен Өзбекстан мындай кылыш керек эле да. 100 километрга өзүнүн мындай узундугу менен канал салыныш келе, левобережный Кемпироватский канал. Андан сырткары дагы 2 чоң гидротехникалык атайын жабдыктарды салып туруп, ошону Кыргызстандын балансына өткөрүп бериш керек эле. Бирок тилекке каршы ал иштери кылынган жок. Кийин Рашидов коррупция менен айыпталып, каза болуп калып, Өзбекстандын компартиясынын жетекчилигинин көбү камалып кетишкен, көбү атылып кетишкен. Ал Өзбекстанда пахта иши деп аталат. Или уголовное дело по хлопку деп коет да. Муну кийин Андропов бийликке келгенде ошондой кылмыш иши козголуп, ошол иш жүргүзүлгөн. Ошон үчүн Өзбекстандын Кыргызстанга карата жанагы келишимдерди аткарылбагандыгы Өзбекстандагы өнүккөн коррупция менен байланыштуу. И Өзбекстан аны эч качан немете албайт, жокко чыгара албайт. Анткени ошол адамдардын баары соттолгон, ошол бийлигинин баары жоопкерчиликке тартылган, алардын баарынын жана үйлөрүндө көптөгөн нерселер табылган, жана башка нерселер. Ошондуктан и жер дагы алар ошол аткарган учурда деле жанагы 200 километрин салганда деле, аткарган учурда деле Кемпироват суу сактагычтын жери Өзбекстанга өтүп кетет деген жери жок ал документте. Аны толук ачык көрүп жатышат. Турдакун Усубалиевич, силер билесиңер, ал эч качан мамлекетти сатканга же неметкенге барышпайт. Мына азыр деле Улукбек Ормонов айтып атпайбы? 56-жылы, 54-жылы жам Гавасайлар кетип калышкан, тиги бугу деп башкалар айтып атышпайбы? Эми Разаков Гавасайды берип салып, тиги Усубалиев Кемпироватты берип салып, азыркылар кайрадан алып келип аткандыгы бул эми күлкүлүү нерсе да. Таптакыр чындыкка дагы келбеген, булар өзлөрүн Кыргыз Республикасынын чыныгы эл баатырларына карама каршы коюп аткандыгы саясаты такыр туура эмес. Анткени муну эл дагы түшүнбөйт, алар мындай тарыхыбыз дагы такыр түшүнбөйт. Өзлөрүнө өзү жаман жол тандап алышты бул мисалдар менен. Бийлик мурда өтүп кеткен көп жерлерди кайра алдык деп атат. Ошол эле Гавасайды айтып атат. Ошондой эмес. Ошол азыркы айтып атышкан 19.000 гектар деп айтып атышпайбы? 19.000 гектар эмес, Өзбекстандын премьер-министринин сөзүндө 13.000 гектар деген жер жөнүндө сөз болуп атат.
13.000 гектар жерди айтып атат Арипов. Мен атайын Өзбекстандыкында карадым да, эмне үчүн 13 деп атат? Анткени ал 4.000 гектар баягы 65-эле жылы берилип кеткен деп. Эми ал жанагы фейк, мен жана түшүндүрүп бербедим кандай. Демек ошо 19 эмес 13.000 экен да. Эми ошол 13.000ден 12.000 гектарын Гавасай түзөт экен деп айтып атышат да, Гавасай. Эми Гавасай боюнча минтип айтып атат да, Арипов минтип сүйлөп атат. Биздин Мадумаров жана башкалар чыгып айтып атышпайбы? Гавасай и так эле кыргыздын жери тиги бугу деп айтып атышпайбы? Ага Камчыбек Кылышаевич баягы Нуржигит Кадырбековичти дагы бир урушуп койду деп койсок болобу, кандай деп койсок болобу, бардың элең барбаңызбы депчи. Ал боюнча мына Ариповдун сөзүн бизге окуп берип коеюн. Өзбекстандын премьер-министри ошол Гавасай боюнча эмне деп айтып атат? Мына минтип айтып атат. Узбекистан передает Кыргызстану, дейт, 12 709 гектаров пастбищ, дейт, на участке Гавасай, дейт, на Манганской области, деп айтып атат. Эми минтип айтып атат да. Наманганские депутаты в курсе, дейт. Наманганские депутаты в курсе, что 6 000 гектаров участка Гавасай являются спорными и фактически используются гражданами Кыргызстана, дейт. Бул Мадумаровдун сөзү эмес. Бул НПОнун сөзү эмес. Бул Өзбекстандын премьер-министринин сөзү. Биз Кыргызстанга мына жанагы 19 эмес 13.000 гектар биринчи берип атат. 14.000 жана 19дан 4 алып койсоңор 15.000 экен. Анын ичинен 12.000 гектары, 12.709 гектары бул Гавасай. Бирок Гавасайдын 6.000 гектары бул деген спорный деген Өзбекстандык эмес деген сөз да. 100% Өзбекстандык деген сөз эмес да. Кыргызстандык да эмес. Бул анын ою бирок. Бул биздин ойду айта элекпиз. Бул анын ою боюнча спорный, и аякта Кыргызстандын жарандары жашайт деп атат. Даже улуттуу эмес, жарандыгы кыргыздар деп айтып атат. Буну кантебиз? Бул маселе жогорку кеңеште көтөрүлдүбү? Көтөрүлгөн жок. Эми ошол эле Гавасай боюнча мына азыр интернет элдин баарында бар. Гавасай деп жазса интернетке биринчиси Река Гавасай деп чыгат экен, ал боюнча маалымат. Экинчиси мына Ногул сайт чыгат экен да, бул орустардын сайты экен. Месторождение России ближнего зарубежья дейт да, бул СНГнын бүт жанагы полезный ископаемыйлары жанагы боюнча маалыматтар экен. Биякта минтип жазышыптыр. Месторождение Гавасай расположено на территории Алабукинский район Жалабадской области. Территориальная принадлежность района оспаривается Узбекистаном, дейт. Ведутся межправительственные переговоры. Мына биз өзбектер менен орустардын эле данныйлары, кыргыздардыкын карабай эле койдук. Орустар боюнча жарымысы бул спорный, кыргыздар жашайт дейт. Орустар айтып атат, Гавасай деген бул Алабукада, өзбектер жөн эле талашып атат деп жазып коюптур. Демек Бекназаровдун өзүбүздүн эле жерлерибизди алып атышыптыр деген туура экен да. Ошондой деп мен ойлойм. Неге дагы бир жолу жанагы сиз узун мындай список берип коюшпайдыбы? Алабукадан мынча гектар беришти, Кара Суудан баланча гектар беришти, Өзгөндө баланча гектар. Анда жазып койбойбу? Балыкчыдан баланча гектар берди, Таластан баланча гектар берди деп, Бишкектен баланча гектар берди деп жазып койбойбу? Качантан бери Алабука менен Кара Суу Өзбекстандык болуп калды эле. Алар жазыш керек. Баланча район, баланча облус Өзбекстандан Кыргызстанга өтүп атат деп жазыш керек. Баланча облустан Өзбекстандан баланча районго баланча гектар өтөт деп жазыш керек да. Алабука 100 гектар дебей. Алабука 100 гектар, Өзгөн 100 гектар, Сузак 500 гектар деген кантип болсун, ал күлкүмүштүү да. Мен айттым, кошкола, Нарын 300 гектар деп кошкола да. Бул күлкүлүү нерсе да. Алабука 100 гектар деген кантип болсун ушу? Ал жазыш керек, кайсы райондон кайсы районго өтүп атат. Өзбекстандыкын жазылган, Кыргызстандыкын жазбай. Кыргызстандан берип атабы бизде, Алабукадан берип атабы? Бизден ошол Сузактан дагы 500 гектар берип атат дейт. Ошо дагы деген сөздү да түшүнбөй койдум. Сузактан дагы кантип бизге бере алат? Сузакка баланча райондон 500 гектар берилип атат деп айтпайсыңар. Кайсы райондон берилди десең жооп бере алышпайт. Анан эмне Сузактан берип атабы ошондо? Мен түшүнбөй атам. Ошону мына Өзбекстандыкын карасам, мына баары түшүнүктүү, баары мындай ирети менен болот да. Биздеки ирети жок. Ушул боюнча мына маалымат берип кетет деп мен ишенгим келет. Мына Гавасай боюнча бир эң крупный Гавасай экен. Мына көрдүңөр 12.000 гектар. Ал боюнча Өзбекстан сөзүн көрдүңөр. Орустардын сөздөрүн көрдүңөр. Кыргыздардыкын айтпай эле койбойт. Кыргыздардыкы түшүнүктүү да эмне деп айтып атканы. Мынакей 19 тонна алтын жоголду деген дагы бир маселе көтөрүлдү да. Бул боюнча да сиздин пикириңиз бар экен. Бул боюнча кандай дейсиз?
19 тонна алтын боюнча биз бул маалыматты билесиздер чыгаар менен мен эч кандай комментарий берген эмесмин, ама бүгүнкү күнгө чейин эч кандай маалымат берген эмесмин. Эмне үчүн дегенде мен спекуляцияны жакшы көрбөйм да, спекуляция жөн эле. Бирок ошол эле учурда президент өзү мына ачык коомго жарыя кылды, мен комиссияга иштегенге баарын чакырам деп, комиссияга, туурабы? Мен ал сөздөрүнө албетте ишенген жокмун. Ошон үчүн мен аны жоопсуз эле калтырып койдум. Бирок кийин кайра дагы бир жолу айтты. Акылбек Кусенбеков чыгып элге мынакей Садыр Нуркожоевич баарын чакырса эч ким жооп бербей койду, биз дагы эле ачыкпыз комиссия деп. Анан ошондо болбой мен кат жаздым. Кат жазып 3 кишини коштук да биздин партиядан. Мени комиссияга, анан экинчиден Чынара Макдональд деген айым бар. Ал англис тилин абдан жакшы өздөштүргөн, анан дүйнө жүзү боюнча көптөгөн компанияларда иштеген. Ошол алтынды чыгарган компанияларда иштеген, ошон үчүн документтин спецификаларын жакшы билет англис тилинде. Анан үчүнчүсү Нарис Калчаев деген жергиликтүү тургун, ошо Жети Өгүздө 10 жылдан ашык кумтур маселесин көтөрүп келет. Өз учурунда Садыр Жапаров менен бир команда болушчу да. Чогуу камалышкан менин билишимче даже. Ошондуктан биз нейтральный кылып команданы, кесипкөй кылып, элдин ошол жергиликтүү жашоочулардын мына кызыкчылыгын эсепке алып, ошондой комиссиянын составына биз сунуш киргиздик. Сунуш киргизер менен мен өкмөткө жибердим. Аны мен онлайн эмес, публично эмес, пиар кылып эмес, мындай эле түрдө кат жазып атайын, биз сиздин ушул ачыктыкка, айкындыкка абдан сүйүнүп жатабыз. Биз ушуну деген кубаттайбыз. Мына биздин комиссияга биздин кандидаттар, талапкерлер деп мен кат жибергем. 3 мүнөткө жетпей Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн вице-премьер-министри жазды, чалды. Биз Кыргызстанда 2 оппозиция күч бар болсо, ошонун бири сизсиз деп, сиздин күч деп, сиздин партияңыз сиздер деп эсептейбиз. Албетте сиз келишкексиң, тиги бугу деп коштук. Ошо менен жок. Мына көрдүңүз, комиссияга да киришкен жок, тегинкисине да киришкен жок. Мен ойлойм, эми бул такыр туура эмес деп эсептейм. Анан мындай деле изилдеп көрсөңүз, 19 тонна алтын деген, мына мен атайын неме кылып көрдүм. Бул деген азыркы котировка золота в режиме реального времени да. Бүгүн чыгарттырдым. Алтын канчадан болуп атат азыр? Бизде ошо алтын 1 граммы 3400 сомдон болуп атыптыр. Бүгүн кичине көбүрөөк, мен түшүрүп койдум да эми. 3400 сомдон бүгүн 1 грамм алтын болуп атат. Ошондо 19 миллион, 19 значит тонна алтын, бул ар бир тоннада 1000 килограмм бар да. Ар бир тоннада 1000 килограмм бар. 1 килограммда 1000 грамм бар. Ошондо 19 тонна алтын 64 миллиард 600 миллион сомду түзөт экен. Же болбосо 769 миллион 47.620 долларды түзөт экен да. Тоже 770 миллион долларды түзөт экен да. Бул деген эбегейсиз чоң акча да. Негизи 24-25 тонна алтын биз быйыл алыптырбыз. Ошо алгандан кийин 19 тоннасыныкы суроо болуп атат да, каякта деген маселе көтөрүлүп атат да коомчулуктачы. Анан ошол боюнча бизде дагы ушул суроо болуп атат. 770 миллион долларга эмне келмек дегенде, мен баягы күлүп атам да, санап көрсөк 770 миллионго долларга 70 миң ат тиш келмек, ар бирөөсү 600 доллардан турса. Биз айтып атабыз, ошол маселени эмнеге көтөрдүк? Анткени ал учурда өкмөттө билесиңер, атайын ар бир киши өзүн жооптуу болчу да. Мына мугалим окуучуларына жооптуу. Туурабы? ДПСник жанагы өзүнүн участок жолуна жооптуу. Сугарычу мына өзүнүн гүлдөрүнө жооптуу дегендейчи. Ал кезде ошол ТЭЦте кандайдыр бир коррупция болсо, ошону ким завышенный цена менен сатып алса, ошол киши жооптуу болуш керек эле. Ага эч ким жашынбайт. Мен дагы мына абдан колдоп, давайте ошону тапкыла, издегиле, кимиси ошону кылса, ким ошону сатып алса, ким кандасы ошол жоопко тартылсын. Ошого карабастан саясий мына интрига кылып, Сооронбай Шайшевичтер билесиздер. Кимдер гана камалган жок ошол 1200 доллар үчүн. Директор ТЭЦ, энергетика министри, бүт профессионалдар, ондон ашык энергетиктер, алар саясатка кирбеген 30 жыл энергетика тармагында иштеген адамдар бар болчу. Жана Токтогул кезинде, Тигил кезинде билесиз да, жалаң энергетиктер. Анткени саясатчыларга каршы баратканда, мисалы, иш козгогондо баары бир эле саясатчыларга камап койбойсуңар да. Тигини муну камаш керек. Ошондо канчадаган бейгүнөө адамдардын баары камалып кетишкен. Премьер-министрге чейин жетишкен. Эсиңизде.
$1200. Башка эчтеке таба албай койшкон. Кийин анан музейге дагы келип кошуп койушту бирдемкелерди. Бирок ал музей бул толук грантка болгон. Ал кредитке алган эмес, ал мамлекеттин бюджетине болгон эмес. Аны кийинчерээк айтабыз. Эми мына ошол $1200, значит, эки ачкыч. Эми бирок ал коробкаларда болчу экен, көрүп турасың. Эми азыр болсо 70 000 ошондой ачкычтын баасы болот. Бирок ачкыч жок болуп атпайбы? Бирөөсү дагы. Ар бир айлык өкмөткө жиберсеңер, ар бир айлык өкмөткө канчадан жетмек экен? 200-300 штуктан жетмек экен. Мына көрүп турасыңар. Буга деле бирөө жооп бериш керек да, бул кандай кантип эле жок болуп кетсин, асманга учуп кетсин. Ошон үчүн бул абдан кооптуу маселе. Азыр билесиңер, мамлекетте бир адам жоопту болгондо ушинтип таба албай калат эч нерсе. Баш аяк башы жок да. Ошон үчүн ар бир киши өз ишине жооптуу болуш керек да. УКМК жана УКМК иштери боюнча, сиз алып баруучу боюнча, мисалы мен деле бирдемке кылып койсом, ошого президент жооп бермек беле. Ага, мен жооп бериш керекмин да, туурабы? Ошого ошондой болуп мына баардыгына деген өз адамдар мына жооп бериш керек. Бул боюнча биз комиссияны дагы күтөбүз. Бизди чакыруусун, анткени өзүлөрү айтышкан. Биз атайын убара болуп кагаздар даярдаганбыз, эксперттерди даярдаганбыз, и биз ушул ачык ишке даярбыз. Сиз билесиздер, мына дача суу боюнча комиссия түзүлгөндө Садыр Жапаров тарабынан. Анан жалаң жана комиссияга Атамбаевка каршыларды көбүн киргизбеди беле комиссияга, эсиңизде. Анан ошондо Алмаз Шеничтин дагы адвокаты дагы мен да комиссияга кирем деп жазды эле президентке, бирок аны киргизбей койшкон, билесиз да. Ошонун баарына карабастан мен атайын ачык билдирүү кылдым эле да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз сиздин демилгиңизди колдойбуз. Ушул комиссияны ачканыңыз үчүн рахмат. Сиз эми ушуларга деген тоскоолдук да кылбаңыз, биринчиден, экинчиден басым да кылбаңыз. Биз бул комиссиянын чечимине макул болобуз деп мен ойлойм. Деп туруп мен суроолордун баарын бергем да, ар кайсы жанагы дача суу боюнчачы. Ошондо мага канча партиялаштарым баары мага нападение кылышып, ар кайсы жактан Атамбаевдин башка тарапташтары, колдоочулардын баары мына Темирлан тигилерди колдоплар. Мына убакыт көрсөттү да. Эмне үчүн? Анткени мен ал комиссиянын жана составын көргөндө балким Садыр Жапаров билбей биринчи киргизе алды ошонун баарын. Атамбаевка каршы болсо эле баарын кыла бер. Алар биринчи өзүлөрүнүн авторитетин карашат. Аны канчалык жаман көрсө дагы, аны үчүн өзүнүн репутациясын кийин жок кылгысы келбейт. Алар тапканга аракет кылышты. Эмне гана кылышкан жок. Ошол дача сууга барып алып, ар бир адамдан тигине мына кээ бирлери мага айтып атышат, кээ бир мүчөсү комиссиянын чүт эле бутуна түшүп алып суранды. Айтып койчу бирдемке каршы деп. Бирөөсү дагы болбойт. Биз баары бизге жетип, ондай болду выплаталар. Ооба, быкта деген мына ошол кездеги өкмөткө рахмат. Чоң немелер, абдан чоң немелерди кылып беришти. Бул жакта негизи салганга дагы мыйзамсыз экен деп ушундай. Анан комиссиянын жыйынтыгы өз учурунда мына адамдардын өлүмүнүн саясат кылгандар, мынакей аларга жообу мына келди да. Ошондуктан биз дагы ошо алтын боюнча дагы ушунча эле түзсө болот да. Мен айтат, анан бирөө айтса, келгиле ошо Кой Таш боюнча дагы ушинтип түзөлү, Батукаев иши боюнча дагы ушинтип түзөлү, неме боюнча дагы ушинтип түзөлү, кана кайсы иш болсо, ТЭЦ боюнча дагы биз ар дайым даярбыз. Жалаң ошо Атамбаевди жаман көргөн, бирок коомчулукка таанылган, өзүнүн авторитети менен, репутациясы менен кымбат болгон адамдарга алар үчүн чакыргыла, неметкиле, биз ар дайым ачыкпыз, ар дайым буга биз коркпойбуз, наоборот, еще больше колдоп беребиз. Кой Таш иши деп калдыңыз. Кой Таш сотто эмне болуп атат азыр? Кайсы стадияга жетти? Эмне болуп атат деген? Эми Кой Таш иши баягы эле стадиясында турат. Билесиңер да, уже октябрь иши бүтүп калды. Октябрь иши деген Кой Таштан кийин дагы 1,5 жылдан кийин болгон события, билесиңер. Октябрь событияларында канчадаган адамдар, миңдеген адамдар алып тийишкен. Мына Үмүт деген жигит каза болгон, андан сырткары көзү жок, буту жок, колу жок болуп калгандар канча эле, билесиз да. Ошондагы иш уже бүткөнүнө 1 жыл болуп калат уже. Бул Кой Таш иши эмне кылып бүтпөй койгондугу деп эле өлкөмүштө да 1 айылдын деңгээлиндеги жанагы ишти бүтүрө албайчат да. Эми эмне үчүн? Анткени жанагы келген милициянын баары айтып атышат, булар эч нерсе күнөөсү жок деп атат. УКМКнын жана спецназдар келип атканда буларга биздин претензиябыз жок деп айтып атышат. Булар эмне кыларын айласын таппай атат да.
ошондой болуп жатат. Бирок рахмат, мен ошо ыраазычылык билдирем ошо альфа спецназга. Мен ыраазычылык билдирем ошол милиция кызматкерлерине баарына, ошолар келип айтып атышат да, бизди булар чапкан эмес, зордуктаган эмес, эч нерсе бизге каршы кылышкан эмес, бизге эч кандай претензиябыз жок деп жигитчилик мына көрсөтүп жатышат. Ошол кездеги өкмөт туура эмес бизге приказ беришкен, мыйзамсыз жиберишкен деп, ошол кезде Опунбаев мындай кылган, Кашкар мындай кылган деп чындыкты болгондой айтып берип атышат. Бул деген абдан жакшы нерсе деп мен эсептейм да. Опунбаев жана Кашкар Жунушалиев деп калдыңыз. Алар тууралуу маалымат барбы? Каякта жүрүшөт алар? Эми алар тууралуу мына элдер айтып жатышат, кээ бирлер бияктан көрүп атабыз, тияктан көрүп атабыз деп элдер айтып атышат. Ошондуктан издөө иштери өтө эле начар жүрүп жатат, эгерде алар жүрүп жатса. Бирок мен ойлойм, аларды камабайт булар, анткени камаган себеби алын камаса анда Сооронбай Шайпишевич калып калат да. Ал болсо ырымдалып калган да, билесиңер да. Ошон үчүн тигини ала албайт булар. Ошон үчүн баягы Ысык көл районунда мына азыр Курманкул Токтаралиевич республиканын баарын айдап чыкпадыбы? Ар бир районго барып элдер менен жолугушуп, мына азыр мурдагы күнү эле Ысык көл районуна барыптыр, көрдүңүз. Ошол жактан элдер чыгып суранып атышат да, Сооронбай Шариповичти неме кол тийбестигин алгыла, статустун алгыла деп талап коюшту, көрдүңүзбү ошону? Ошондо Курманкул Токтаралиевич минтип жооп берип койду да. Эми кат түрүндө жазыңыз, биз аны карап неметели, карайлы, текшерели, эгерде неме болсо бизге антип жооп бербеш керек эле да. Ошентип жооп бергени менен бүт ишенимдин баарын талкалап салды. Анткени башка иштер боюнча элдер айтып атты, ал ошентип эле айтып атты да, эми кат жазыңыз, минтип коюңуз деп. А бияктан элдин баары 100% билет, жазса дагы, жазбаса дагы эч нерсе болбой. Элдин баары билет. Ошон үчүн өзүнүн кылган ишинин баарын кайра өзү жокко чыгарып койду да. Бул такыр туура эмес болуп калды да. Ал жооп бериш керек эле. Ушундай саясий чечим кабыл алынды. Кыргызстанда мындан ары экс-президенттерди куугунтуктабоо. Анткени биз деген жаңы институт түзүп атабыз. Институттун аты мирная передача власти. Эгерде келген президенттин баарын ушинте берсек, бир дагы президент өз ыктыяры менен бийликти өткөрүп бербейт. Тиги бул деп жооп берип койсок болот беле? Бирок ал киши кайра жана калпты айтып, мынакей элдин баарын назарына калып мындай жаман калды. Эми эч ким ишенбей калды прокуратурага. Бир убактарда Жээнбековдун үстүнөн дагы прокуратурага арыз жазып жүргөнүбүз эсимде да. Ошол арыздын аягы эмне болду? Ал кезде алар бийликте турган. Мен эч качан адам бийликтен кеткенден кийин асылбайм. Тем более Сооронбай Шарипович менен Асылбек Шариповичке окшогон адамдаргачы. Мен эч качан алардай болуп жана бийликтен кеткендерге асылбайм. Эч качан. Өз учурунда мына күчтүү болуп турганда, кыйын болуп турганда мен аны камайын деп дагы айтчу эмесмин да, жазчу эмесмин ошол арыздарды же башка нерселерди. Ошолорду туура багытка буруп кетсин. Президенттиги жемиштүү болсун, мамлекетибиз үчүн ийгиликтүү болсун деген иш аракеттердин негизинде алып барчумун да аны. Ошон үчүн анан алар кеткенден кийин аны мен дагы көтөргөн жокмун. Зачем? Надо уже бүттү да, ал уже өткөн кез. Ал эч нерсени алып келе, эчтекени өзгөртпөйт, эч нерсени эч кимге түшүндүрбөйт. Бүттү. Ал өткөн чак. Азыр мына бизде бүгүнкү маселелер көп. Ошондуктан ага Кудай буйрса, ал боюнча калган кандайдыр бирөөнүн күнөөлөрү болсо, эмне болсо аны Кудай өзү баарын өз учуруна коет баарына. Бүгүнкү күндө социал-демократтардын бийлик менен мамилеси кандай? Бийлик менен мамилеси кандай десем, кимиси менен бийликти. Деги эле бийлик менен Садыр Жапаров турат азыр бийлик. Садыр Жапаров бир учурда мына минтип айтып калды да, бир жолу жанагы силер оппозиция баланчасыңар тим дейсиңер, мында анан ушинтип эле урушунуп. Мен айттым да, биз оппозиция деп бизди бөлбөгүлө дедим. Мамлекет дедим, бул бир. Эл деген бул бир. Мен канчалык кандай тигил ойду айтсам, бул ойду айтсам, бул жаман ниетте мен айтып аткан жокмун да. Мен деле келип Акылбек Усунбековичтей болуп же башкалардай болуп, оту аябай жакшы болуп атат, 30 жылда болгон эмес деп айта берсем болот да. Бирок биз чындыкка тике караш керекпиз да, туурабы? Ошондуктан мени балким алар душман деп эсептейт. Биздин партияны мен ойлойм алар душман деп эсептейт. Бирок биз эч качан бир дагы жараныбызды макул бизге канча каршы болсун, макул бизди канча өлтүргүсү келсин керек болсо, камагысы келсин, биз эч качан эч кимди душман катары көрбөйбүз жана жамандык каалабайбыз. Биз ар бир өзүбүздүн жараныбызга, ар бир биздин коомубуздун мүчөсүнө
жалаң гана ийгиликтерди, жакшылыктарды каалайбыз жана тилейбиз. Акыркы сурообуз болсун. Эртең бүрсү күнү президенттин демилгеси менен биринчи курултай өткөн атат. Биринчи дегениңиз кандай? Акыркы жылдардагы биринчи курултай. Буга сиздин пикириңиз? Эми курултай өмүр бою өткөрүп келген. Мына көп эле жолу өткөрүп келген курултай. Акаевдин кезинде, Бакиев бүт кезинде өткөн. Азыр дагы курултай, мына мен атайын конституцияны таптым. Булар конституция курултай деп киргизип коюшкан да. Курултай деген эмне? Атайын сизге мен окуп берип коеюн. Курултай конституция боюнча каякта эле? Мынакей. 7-ші статья екен, 7-ші берене конституцияда. Народный курултай дейт, бул общественно-представительское собрание дейт. Курултай, народный курултай дает рекомендации по направлениям общественного развития дейт. Общественное развитие, то есть внешнее политическое развитие, внутриполитическое, экономическое, эчтеке. То есть булардын эң чоң демилгеси, мисалы, субботник өткөрөлү, же болбосо физкультурный день уюштуралы деген эле общественный болуш керек. Эч кандай экономиканы колдойбуз, тышкы саясат туура болуп баратат, ички саясат туура болуп баратат дегендерди кабыл алганга мыйзамсыз болот. Анткени конституцияда толук жазылган. Бул коомдук маселелер боюнча, эл аралык эмес, экономикалык эмес, ички эмес, мамлекеттик эмес. Бул коомдогу болуп жаткан кичинекей бир маселелер боюнча деп конституция жазылган. Эгерде булар ошол кемпир-абад туура болуп атат, Өзбекстан теги болуп атат, теги бул туура болуп атат, бул туура болуп атат деп кабыл алса, анда бул конституцияга каршы иш болуп калат. Биз анда ошо прокуратура, МВД баары иш козгош керек. Бул не конституция, бул деген конституционный стройго доо келтирип жаткан иш аракеттер болуп атат. Бул иш чара мамлекеттин бүтүндүгүн ажыратканга баратат деп иш козголуш керек да. Эгерде ошол курултайда кандайдыр бир ушундай маселелер көтөрүлсө, же өкмөттү колдойбуз, же колдобойбуз, же ушул туура кетип атат, же туура эмес кетип атат деп да кабыл алса, любой учурда бул туура эмес болуп калат. Конституция. Эмне үчүн мен ушундай курултайга да катышпайм, айтып кетейин. Мына мени деле чакырышкан да жанагындай тияктагы курултайга, бияктагы бийликке каршы. Мен андайларды колдобойм. Мен кайсыларды билдим? Парламент, сот, прокуратура, президент, ошолорду мен билем. Эч кандай башка калган курултайларды мен тааныбайм. Анткени ал конституциялык эмес. Биз мамлекет конституцияны эгерде президент өзү биринчи ушинтип баштап берип атса, ушинтип курултай кылып койсо, эртең эле башка жактан башкалар курултай түзүп алат. Эртең дагы бирөө келип, биз анда теневой правительство деп түзүп алат. Билесиңер да. Болгон да бизде ошондой. Биз өкмөтпүз депчи, биз народный өкмөтпүз деп. Бул эмне кантип болсун? Эртең келе калып, дагы бирөө айтат, биз анда сот, биз жаңы сотпуз деп. Бул эмне деген хаос? Ошон үчүн президенттер азыр мамлекет өзлөрү биринчи ушундай конституционный поледен чыгып кетип атышат. Бул такыр туура эмес. Мына мен сизге айтып коеюн, Өмүрбек Чиркеевич Текебаев мага чалган. Элчи боло электе аз калганда ошо элчи болот деп парламенттик шайлоо бүткөндөн кийин ал киши мага чалып, башкалар дагы чалып, мына сунушташканда Темирлан биз давайте неме түзбөйлүбү депчи, жанагы коомдук парламент түзбөйлүбү, коомдук парламент. Мен айттым, туугандар, мен эмне коомдук парламенттин депутаты Султанбековду унутуп келем. Позор да дедим, уят да. Биз деген мен мисалы эч качан уялбайм, өзүм партиянын атынан сүйлөгөн, мына өзүбүздүн тарапташтар арасынан жада калса өзүмдөн жеке аттан сүйлөгөн мага жакшы да. Анан каякта коомдук парламент же коомдук өкмөт деп түзүп алган. Бул конституциялык эмес. Биз жалаң гана конституциянын чегинде жашаганга биз үйрөнүш керекпиз. Биз ошого мыйзамга баш ийиш керекпиз баардыгыбыз да. Өкмөт биринчилерден болуп мына ошол мыйзамдуулуктан чыгып кетип атат, конституциялык мына талаадан чыгып кетип атышат. Бул таптакыр туура эмес иш да. Анан жана кумтөрдөй болуп калбасын да, анткени жана алтын боюнча ушундай болуп атпайбы, билесиздер да, 20-жылы Сардар Нуркожоевич түрмөдөн чыгып атканда ал киши айтпады беле, жанагы кумтөрдө алтын жок калыптыр депчи. Кумтөрдө алтын жок болуп калса, зачем анан ушундай кылып атасыңар? Биздин акцияларды жоготуп Центерада. Анткени дүйнө жүзүндө койсо 20-дан ашык месторождение бар азыр. Ошол мисалы Канадада, Монголияда, Африкада, ошол жактардан жаңы казылып барткандар бар да. Ошол казылгандардын ичинде бүт баарына Кыргызстандын акциялары бар болчу. То есть Африкадан алтын чыгып атса, ошолордун долясында биз отурчубуз. Монголияда алтын чыгып атат, биз ошонун долясында отурчубуз. Южный Америкада алтын чыкчу, биз ошонун долясында отурчубуз. Эми ошол биздин долянын баарынан биз ажырадык да. Эмне үчүн?
президент айтпадыбы алтын жок калды. Алтын жок калса эмнеге силер ушундай кылып атасыңар айланайындар. Логикасы дагы жок, немеси дагы жок. Плюс еще жана хвостохранилище боюнча билесиңер, они не будут нести никакой ответственности. Жана башка маселе. Ошон үчүн бедимке шашпартпай, шашпаш керек. Баардыгын мына мамлекеттик иш бул шашууну жакшы көрбөйт. Шашканды жакшы көрбөйт. Ошон үчүн шашпай баардыгын кылыш керек. 20-жылы жана дебаттар болуп атканда 2-жылга мен бир эле суроо бериптирмин. Ошо Кудай озума салып коюптур ошо суроону. Делимитация менен демаркациядан эмне менен айырмаланат деп. Ошону билесиңерби, жооп бере албай байкуш айласы алты кеткен. Кийин ошол бала губернатор болбоду, Баткен облусунун губернатору болду. Делимитация менен демаркациясынын айырмасын билбей кантип губернатор болуп тандаласың да. Албетте ушундай окуялар алып келмек. Анткени биринчи бул билим болуш керек. Билимиң болбосо эч нерсе кыла албайсың. И ошо кызыкчылык, мамлекеттин кызыкчылыгын коргоонду билиш керек да. Ошон үчүн жанагы Ак үйдүн чек арасын билбегендер, мынакей биякта забор турса деле ошону билбей секирип аткандар, мамлекеттик чек араны тактоого киришпей эле койсо жакшы болмок деп мен ойлойм да. Бул абдан опурдалуу, бул абдан кооптуу нерсе. Анткени сиз өзүңүз түшүнүп туруш керексиңер, булар дагы өзү дагы ойлонуш керек да. Апей, мен мояктан деген Ак үй турса мен билбей эле кирип алыптырмын да, мен секирип чек араны билип түшүнбөй. Кантип мен мамлекеттин чек арасын түшүнмөк элем деп өз-өзүнө суроо бериш керек да. Ошо, рахмат. Чоң рахмат маегизге. Чоң рахмат. Сизге ийгилик каалайбыз. Рахмат.